Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөштүн жаңы этабынын башталганына 1 жыл. Серепчилер да коомчулукта президент Жээнбековдун бийликке келгенден тартып, Коопсуздук кеңешинин 2018 жылдын 8 февралындагы жыйынынан тартып, паракорлукка каршы жүргүзүлгөн ишмердүүлүккө баам салууда. Эске салсак, былтыр 8 февралдагы Коопсуздук кеңешинин жыйынында мамлекет башчысы тарабынан укук коргоо органдарынын коррупцияга каршы күрөшүү ишмердүүлүгү кескин сынга алынып, бир катар тапшырмалар коюлган. Акыркы жыл ичинде бул жаатта кандай иштер аткарылганына токтолобуз. 2018 жылы коррупция фактысы боюнча дээрлик 1000ге чукул кылмыш иши козголгон. Анын ичинде 19 кылмыш иши коомдо чоң резонанс жаратты. Бул 19 кылмыш иши боюнча кармалгандар мурда жогорку саясий кызматты ээлегендер же жогорку кызматта иштеп турган чакта кармалгандар. Чуулгандуу делген 19 кылмыш иштин 9-у сотко жөнөтүлдү. Ону боюнча тергөө иштери аяктоодо. 19 кылмыш иши боюнча эле келтирилген чыгым суммасы дээрлик 7 миллиард сом. Бул иштер алкагында 82 адамга айыптар тагылып, анын 44-ү камакта. Резонанс жараткандардын катарында ТЭЦти модернизациялоо, тарых музейин реконструкциялоо, ири суммада пара алып жаткан жеринен кармалган фактылар, ТЭЦти жаңылоого байланыштуу коррупция беренеси менен бир катар мурунку жогорку саясий кызматта тургандар өтүүдө. Бул модернизация иштерин жүргүзгөн кытайлык компания кызыкчылыктарын алдыга жылдырган делген мурунку премьер-министр Сапар Исаков. Ушул эле ТЭЦ ишинде экс-премьер Жантөрө Сатыбалдиев, жогорку кеңештин мурдагы депутаты, энергетиканын экс-министри Осмонбек Артыкбаев, Энергохолдинг экс-башчысы Айбек Калиев, электр станцияларынын экс-жетекчиси Салайдин Авазов жана орун басары Жолдош Назаров, ТБА түзүм жетекчиси Мусажан Макелекке айып тагылып, камакта. ТЭЦ боюнча келтирилген чыгым 5,5 миллиард сомго жакын болгону адистер тарабынан эсептелген. 2019 года 2019 жылдын январь айынын ичинде адвокаттар жана соттолуучулар кылмыш ишинин материалдары менен таанышышты. Кылмыш ишинин материалдары башкы прокуратурага өткөрүп берилди. Жакын арада бул иш сотко өтөөрү күтүлөт. Кийинки кылмыш иш Бишкектин экс-мэри Кубаныч Кулматовго байланыштуу. Кулматов аймактарга 2 мектеп салына турган 128 миллион сом гранттык каражатты Бишкектеги бир мектепти салууга мыйзамсыз короткон деп айыпталууда. Бул мектепке кошумча 104 миллион сом бюджеттен бөлүнгөн. Келтирилген чыгым дээрлик 95 миллион сом. Билим берүү министрлиги, курулуш агенттиги тарабынан 2017-18 жылдары аймактарда бир катар мектептер курулган. Кулматов салдыргандай эле мектеп Чоң Алай районунда 70 миллион сомго эле бүткөн. Экс-мэр Кулматовдукуна болсо 230 миллион сом коротулду делген. Коомчулукта далай нааразылыкты жараткан дагы бир кылмыш иши тарых музейин реконструкциялоо боюнча. Бул иш боюнча да мурунку премьер-министр Сапар Исаков баш болгон аткаминерлерге коррупция беренеси менен айып тагылган. Аудитордук текшерүү актысына ылайык 118 миллион сом максатсыз пайдаланылган. Кийинчерээк эсеп палатасы 47 миллион сомдон ашуун каражат жогорулатылып колдонулганын аныктаган. Мындан сырткары коомчулукту суммасы менен таң калтырган экспонаттар, музейдин ички жасалган канча каражат коротулганы тийиштүү экспертизалардын жыйынтыгы менен такталат. 2018 жылдын апрелинде башкы прокуратуранын башкармалык башчысы Улан Чалбаев 200 миң доллар пара алып жаткан жеринен кармалган. Жогорку кызматты ээлеп, жогорку суммада пара алып жаткан жеринен кармалган кийинки аткаминер транспорт министринин орун басары Азимкан Жусубалиев. Ал жолдорду оңдоодогу тендерге катышкан компаниядан 520 миң доллар талап кылып, 50 миңин алып жаткан учурда коррупцияга каршы кызмат тарабынан колго түшкөн. Бул фактыга президент Коопсуздук кеңешинин 2018 жылдын 14 декабрындагы жыйынында өзгөчө көңүл бөлүп, эртеси эле транспорт министри Жамшитбек Калилов өз каалоосу менен отставкага кетти. 5 миң доллар пара алат деген, мына дүйнөгө шеременде болдук. Өкмөт мүчөлөрү, премьер-министр, туруңуз неме Калилов. Мен болгондо убакытта арыз жазып туртурмакмын мен. Ушу тергөөчү кетип турайын деп. Ири суммада мамлекетке зыян келтирип, коррупция беренеси менен камакка алынган аткаминерлердин катарын Бишкектин дагы бир экс-мэри Албек Ибраимов толуктайт. Ал Дастан заводун жетектеп турганда мамлекетке 22 миллион, Ордо кала башчысы болуп турганда жерлерди юридикалык жана жеке тараптарга арзан берип 5 миллион сом зыян алып келген.
По этому уголовному делу Бул иш боюнча түз далилдер алынды. Ибраимов Бишкек шаарынын мэри болуп туруп, өз иш бөлмөсүндө 250 000 жана 20 000 доллар алган. Бул акчалар Дастан Инжиринг жоопкерчилиги чектелген уюмунун кассасынан алынган. Калган 3 эпизод Бишкек шаарынын аймагында жалпысынан 5 гектар жерди мыйзамсыз берүүгө байланыштуу. Коррупциялык көрүнүштөргө каршы күрөш бардык багыттар боюнча жүрүүдө. Айрыкча жарандарга мамлекеттик аргыл кызмат көрсөтүү тармагында күч алсак, 2018 жылдын ноябрында мамлекеттик каттоо кызматынын транспорт каражаттарын каттоо бөлүмүнүн башчысынын коррупциялык схемасы аныкталып, пара алып жаткан жеринен кармалды. Чиновник эч тартынбастан өз иш бөлмөсүндө пара жыйнаганы тасмага тартылган. 2018 жылдын октябрында чек ара, бажы жана айыл чарба министрлигинин кызматкерлери коңшу өлкөдөн товар өткөрүү үчүн пара талап кылып, 1200 доллар пара менен кармалды. 2019 жылдын 1 февралында Жалал Абад облустук соттук медициналык экспертиза бөлүмүнүн башчысы 50 000 сом пара алып жаткан жеринен колго түштү. Ошондой эле бажы кызматынын мурунку төрагасы Адамкул Жунусовго коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп, ал Азербайжандан экстрадицияланды. Былтыр жайда Борбордук бажынын мурунку башчысы Нурбек Айбашев жана бажы кызматынын төрагасынын орун басары Замирбек Ниязалиев кармалган. Экөөнө тең кызмат абалынан кыянат пайдалануу, мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирүү айыбы тагылган. Эксперттер коррупция менен күрөштө пара алуу фактысы менен колго түшүрүү, жазалоочу чаралардан сырткары анын алдын алууга басым жасоо керектигин белгилешет. Бул багытта калкка кызмат көрсөткөн чиновниктер менен жарандардын мамилесин азайтуу үчүн мамлекеттик муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү боюнча иш жүрүүдө. Мындан сырткары 2018 жылдын июлунан тартып 44 000 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин декларациялары текшерилди. 300дөн ашуун мамлекеттик, административдик жана атайын кызматтык тараптардын декларацияларындагы маалыматтардын тактыгын аныктоо жана юридикалык баа берүү үчүн материалдар прокуратура органдарына жөнөтүлдү. по поручению президента Кыргызской республики Кыргыз республикасынын президентинин тапшырмасы менен Коопсуздук кеңешинин катчылыгында иш тобу түзүлдү. Ал тарабынан мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү боюнча долбоор иштелип чыкты. Мыйзам долбоору мамлекеттик кызматкерлердин жакын тууганы деген түшүнүктү киргизип, бирдиктүү салыктык декларациясын текшерүүгө укукту кеңейтет. Жакын арада бул мыйзам долбоору коомчулуктун талкуусуна коюлат. Мындан сырткары коррупционерлерди коомчулук алдында уяткаруу жана башка чиновниктерге эскертүү иретинде башкы прокуратура сайтында кызматтык кылмыштардын реестри иштөөдө. Бул жерден кайсыл мамлекеттик же муниципалдык кызмат жетекчилери тарабынан кандай коррупциялык иштер жасалганын көрүүгө болот. Учурда коррупциялык кызматтык кылмыштарга соттолгон 745 мурунку мамлекеттик кызматкер тууралуу маалымат бар. Ал ай сайын жаңыланып турат. но предупреждает о том, чтобы они не совершали соответствующие преступления, потому что таким образом они потом будут опозорены на всю республику. Коррупцияга каршы күрөшүүдө жалгыз эле укук коргоо органдары эмес, жалпы эле коомчулуктун жардамы керектигин президент Жээнбеков белгилеген. Коррупцияга малынгандарга өз элинин, мамлекетинин, ишинин кызыкчылыгын, кесиптештерин саткандар деп мамиле кылуу керек. Буларды саткындар деп мамиле кылуу керек. Эл душманы деп мамиле кылуу керек. Коррупционерлерди. Булар биздин арабызда жүрбөй турган, жүрө албай турган. Биз ушундай шарт түзүшүбүз керек. Былтыркы жылы коррупцияга каршы күрөштөн укук коргоо органдарынын бирдиктүү эсебине 1 миллиардтан ашык сом түшкөн. Бул каражаттар буга чейин мамлекет башчысы билдиргендей социалдык объектилерди курууга багытталат.